Дүйнөнү башкаруу жана азыркы финансылык системанын негизги принципи бул пирамида. Ошондуктан ал ар бир долларлык банкнотто сүрөттөлгөн жана жашоорун коомдордун символикасында кездешет. Эми эмне болуп жатканын жалпы сүрөт катары карап көрөлү. Бул идеалдуу утопиялык коомдун модели. Анда бардык акча баарына тең бөлүшөт. Бирок чындыгында азыркы финансылык система такыр башкача иштейт. Оң жактагы пирамида адамдардын саны жана алардын байлыгынын деңгээли. Сол жактагы пирамида жалпы акчанын бөлүштүрүлүшү. Пирамиданын жогорку бөлүгүндө акча көбүрөөк, бирок адамдар азыраак. Ал эми пирамиданын төмөнкү бөлүгүндө адамдар көбүрөөк, бирок акча азыраак. Пирамида жашоо деңгээллеринен турат. Ким жогору көтөрүлгүсү келсе, ал башкалардан көбүрөөк алышы керек. Ар бир кийинки деңгээл мурункусунан көбүрөөк акча талап кылат. Мына ошондуктан байлар байый берет, ал эми кедейлер кедей бойдон кала берет. Учурда дүйнөдө 200дөн ашык расмий таанылган мамлекет бар. Эгерде булардын ички дүң продукциясы ВВП деңгээлинде жараша бөлсөк, анда эң бай мамлекеттер өтө аз. Ортодон жогорку деңгээлдеги мамлекеттер бир аз көбүрөөк. Ал эми негизги көпчүлүк жакыр өлкөлөр. Бирок бул схема жөн гана мамлекеттерге тиешелүү эмес. Ар бир өлкөнүн ичинде компаниялар, уюмдар жана корпорациялар дал ушул принцип менен иштейт. Ар бир компаниянын өзүнүн пирамидалык түзүмү бар. Эң жогоруда компаниянын ээлери, алардан кийин жогорку жетекчилер, эң алдыйда жумушчулар. Эгерде сен эмне үчүн жетиштүү акча таппай жатканыңды түшүнө элек болсоң, жооп мына ушунда. Сен жашаган мамлекет пирамиданын эң төмөнкү бөлүгүндө. Сен иштеген компания пирамиданын эң төмөнкү бөлүгүндө. Сен иштеген кызмат орду пирамиданын эң төмөнкү бөлүгүндө. Бул чоң финансылык пирамида.